Илим деген сөз эле илим, адет деген ахлак. Араб тилинде бир эле жолборс ала турган болсок, 130 синоним бар. أنا لا أكتب إلا اللغة. الشكر الجزيل للمنظمين. Кыргызстанда араб тилин үйрөнүүгө болгон кызыгуу жылдан жылга өсүүдө. Араб тили бүгүнкү күндө Бишкектин 6 университетинде үйрөтүлөт. 18 декабрь бүткүл дүйнөлүк араб тили күнүнө карата өткөн жумада Бишкектин 2 жогорку окуу жайында интеллектуалдык жана маданий иш-чаралар өттү. Аталган университеттерге барып, Бишкекте араб тилине карата кызыгуу кандай багытта өнүгүп жатканын билүүгө аракеттендик. Студенттердин берген маегинен алардын көбү араб тилин, Куранды жана исламдын негиздерин жакшы түшүнүү үчүн тандашары белгилүү болду. Мен бул тилди үйрөнүүдөн максат бул бизге түшүрүлгөн Тактатына пайгамбарга түшүрүлгөн Куран-ы Каримдин түпкү маани маңызын ошол пайгамбарыбыз кандай түшүнгөн болсо, ошондой деңгээлде түшүнүү. Араб тили тандаган себебим негизи мен медицинага тапшырмакмын, анан ушул араб тили бөлүмүн көрүп калып бул жака анан жагып калды да, аябай өтө кооз тил экен. Анан өзүм дагы динде болгон үчүн ушул тилди тандадым да. Ошол эле учурда студенттер араб тилин үйрөнүү аркылуу мекенге кызмат кылууну каалашат. Мисалы, алар өзүлөрүн жакынкы чыгыштагы мамлекеттер менен дипломатиялык байланыштарды бекемдөө, Кыргызстандагы туризм тармагын өнүктүрүү, атактуу араб окумуштууларынын эмгектерин кыргыз тилине которуу, мусулмандардын укугун коргоо сыяктуу тармактарда көрүшөт. Юридикалык академиянын 1-курсунун студенти Хазрат Али Акимжан Куранды жатка айтат. Ал 9-класста аяктаган соң медресеге окууга тапшырып, 3 жылдык убактысын Куран жаттоого арнаган. Хазрат Али эми жогорку билим алып, келечекте мусулмандардын укугун коргогон күчтүү адис болууну кыялданат. Ошол мен жаш кезимде эле кандай ислам динин үйрөнүп, азыркы ааламдашуу доорундагы мусулмандардын негизги укуктук ченемдерин коргоого өзүмдү түртөмүн. Араб тили өзүнүн сөз байлыгы менен, өзүнүн кооздугу менен, өзүнүн жана Куран китеби, Алланын сөзү бул араб тилинде түшүрүлгөн. Ошол себептен бул өтө жакшы тилдерден бири. Студенттер уюштурган интеллектуалдык оюнга калыс болгон жана туризм компаниясынын менеджери Иманбек Асылбек уулу туризм тармагынын өнүгүшү менен кыргызстандыктардын араб тилине болгон кызыгуусу дагы да артып жатканын айтып берди. Негизинен араб тилинин үйрөнгөндөр жылдан сандар аябай өсүүдө. Жана бизде будан бир 5 жыл мурун мындай мүмкүнчүлүк болот деп эч ким ойлогон эмес эле да. Арабтардын келишинин себеп биздин өлкөгө бир чоң мүмкүнчүлүк болду десек болот да. Дагы бир араб тилинин өзгөчөлүгү, эгерде арабтар келбеген күндө деле бул тилдин актуалдыгы өсмөк. Себеби мен мугалим болуп да иштейм араб тилинен. Себеби биз буга чейин деле арабтар келгенге чейин деле араб тилин үйрөнүүчүлөрдүн саны күндөн күнгө өсүүдө. Бир эле жаштар эмес, чоң эжелерден бери. Анткени бул Куранды түшүнүү, хадисти түшүнүү боюнча аябай көп адамдар талап өсүп жаткан. Жана ушул туристтер себеп болуп дагы жылдан жылга аябай саны өсүп жатат. Жылдан жылга Кыргызстанда араб тилин өздөштүргөндөр сандык эле жактан эмес, сапаттык жактан да өсүп жатканын интеллектуалдык оюнга калыстык кылган Зайнидин Тагаев баса белгиледи. Бүгүнкү күнгө ушул жаштардын, студенттердин патриоттуулугуну, келечектеги Кыргызстандын өнүгүшүнө, таза Кыргызстанга, адилеттүүлүккө, экология жагынан, мыйзамды корболбой, ушул тазалык жагынан, башка жагынан өтө бир көйгөйлүү маселелерди көтөрүп, актуальный моменттерди айтып өттүлөр да. Бул студенттерге карап туруп мен айтам, булардын арасында биздин келечек депутаттарыбыз отурат, келечек министрлерибиз отурат, премьер-министр, президент болгудай татыктуу балдарыбыз отурат да. Мен өтө ушуга ыраазы болуп калдым да.
Бишкек мамлекеттик университетинин чыгыш таануу жана эл аралык байланыштар факультетинин ага окутуучусу Төрөбек Мамырбаевдин айтымында араб тилин өздөштүрүп чыккан студенттер элчилик кызматтарда, республикабыздын жогорку жана орто окуу жайларында мугалим, журналист, туризм тармагында жана кайрымдуулук уюмдарында татыктуу ордун табышканын айтты. Төрөбек мырза ошондой эле араб тили өтө кооз жана бай тил экенин баса белгиледи. Маселен, бул тилде арстан деген эле сөздүн 340 синоними бар жана алар жашоодо азыркыга чейин активдүү колдонулуп келет. Көптөгөн илимий терминдер араб тилине таандык. Тилчи, окумуштуулардын айтымында бүгүнкү күндө араб тилинде болжол менен 14 миллионго жакын сөз бар экени аныкталган. Кыргыз тилине арабчадан 3500дөн ашуун сөз кирген. Башында мындай араб тили жөнүндө, араб тили боюнча окуйун деле деген ниетим деле жок болчу. Андан кийин араб тилине тапшырып калдым. Бирок азыр мындайча айтканда кайгырбайм. Анткени араб тилин дагы болсо толук түрдө окуп жатам десем болот. Күндөн күнгө жакшы маалыматтарды билип атам. Бул бир гана тил үчүн эмес, же болбосо башка жакта барып иштеп келиш үчүн эмес. Кыздарга көбүнчө жардамы тиеткен, тарбия жактан, башка жактан кийинки жашооңо дагы мындайча айтканда араб тили жардамы тиет деген ойдомун. Бул университетке айрыкча ушул факультетке тапшырганыма, ушул тынчтыктын, берекенин, достуктун тили болгон араб тилин тандаганыма Аллахыма миңдеген шүгүрлөрдү, чексиз шүгүрлөрдү айтам. Илим үйрөнө турган адам эч качан бир илимдин аягына жете албайт. Айрыкча тил үйрөнүп жатканда бул тилдер ичинде эң улуусу болгон араб тили, муну көптөгөн жылдар бою үйрөнсө болот. Биринчи орунда биздин мугалимдерибиз, устаздарыбызга чоң рахмат айтам. Устаздарыбыздын жардамы менен 3-курска чейин араб тилинин эгер чет мамлекеттен конок келе турган болсо коркпой тосуп ала тургандай, элибизди жерибизди көрсөтө тургандай деңгээлге чыгып калдык. Студенттер араб тилинин татаалдыгына карабай, аны чоң кызыгуу жана берилүү менен окушат. Алар бүткүл дүйнөлүк араб тили күнүнө карата уюштурган иш-чарада өз билимдерин жана таланттарын жогорку деңгээлде көрсөтүштү. Акыл эстүү, эл керегине жараган азамат жигиттерден болсун. Кусейин Карасаев атындагы Бишкек мамлекеттик университетинде Кыргыздын улуттук оюну болгон Сармерден форматында студенттер кыздар жана жигиттер тайпасы болуп, экиге бөлүнүп, көркөм окуу, жаңылмач, табышмак жана тамашалуу оюндар боюнча жарышышты. Бул иш-чарага Сауд Араб падышачылыгынын Кыргызстандагы элчилигинен, Астанабил кайрымдуулук уюму жана бүткүл дүйнөлүк жаштар ассамблеясынан өкүлдөр конок катары катышты. Кыргыз мамлекеттик юридикалык академиясы болсо, араб тили күнүнө карата Бишкектин жогорку окуу жайларынын студенттери арасында интеллектуалдык оюн уюштурду. Жарыш квиз форматында өтүп, катышуучулар 3 категориядагы суроолорго жооп бериши керек. Булар ислам укугу, араб тили жана ислам тарыхы. Элина Тагаева башында турган студенттердин демилгесинин артында катышуучуларга буга чейин топтогон билимдерин текшерүүгө уникалдуу аянтча түзүлдү. Уюштуруучуларга чоң рахмат, себеп дегенде бизге ушундай бир шанс ачып берип атат. Шанс дегенде ушундай бир биз үчүн кандай десем, бир жол, дагы өнүгүүгө болгон дагы бир жол десем болот. Ал эми биздин командабыз жөнүндө айта кете турган болсом, командабыздын аты Шабаб Мустакбал Тумох Била Худуд. Бул деген максаттарына чек жок, келечектин жаштары деген сөз да. Эскерте кетсек, мындан 46 жыл мурун 18 декабрда араб тили Бириккен Улуттар уюмунун башкы ассамблеясынын расмий тилдеринин катарына кошулган. Мына ушул күндөн тарта 18 декабрда дүйнө жүзүндө араб тили күнү белгиленип келет. الشكر الجزيل للمنظمين